Бул кыз каналга кантип түшүп кеткен болушу мүмкүн? Оштогул каналдан 19 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Жал ооруканасында кичинекей балага дарыгер орой мамиле жасаган видео тарады. Эми бул сунуш кимдерге жагат, кимдерге жакпайт? Албетте комментарийде күтөбүз. Сиз Россия өлкөсүнө балдарыңызды Кыргызстанга таштап, жумуш менен кете турган болсоңуз, ата-энелер жазаланышы мүмкүн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Оштогу каналдан 19 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Учурда аны менен аккан эркек киши изделүүдө. Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагында каналга түшүп кеткен кыздын жансыз денеси чыгарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 20-июнунда Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагындагы каналга 2 жаран, 1 аял жана 1 эркек киши түшүп кеткендиги тууралуу кабар түшкөн. Окуя болгон жерге Ош шаардык куткаруу кызматынан 8 куткаруучу тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында аялдын сөөгү болжол менен 1,5 чакырым алыстан табылып, тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Маркумдун өздүгү такталып, анын 19 жаштагы кыз экени аныкталды. Учурда сууга чөгүп кеткен эркек кишини издөө иштери улантылууда. Тутанган өрт шаарды көздөй каптады. Бишкектеги Горький Достоевский аймагында белгисиз жаран кургак чөптү өрттөп жиберген. Натыйжада тала өрттөнүп, жалын алдын ордо конушуна чейин жетүүгө аз калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ыкчам түрдө келип, өрттү убагында өчүрүштү. Өрт толугу менен көзөмөлгө алынды. Жал ооруканасында кичинекей балага орой мамиле жасаган дарыгердин тасмасы тарады. Бишкектеги Жал ооруканасынын дарыгери кичинекей балага орой мамиле кылган видео интернетте талкуу жаратты. Видеону Жомарт Бекташев аттуу Facebook колдонуучу жарыялаган. Тасманын качан тартылганы азырынча белгисиз. Баяндамага ылайык, баланын көзүнө чымын тийип, курт түшүп калган. Видеодо дарыгер көзүн тазалап жатып, балага орой мамиле кылып жатканы көрүнөт. Баланы коштоп барган аял дарыгерди сабырдуулукка чакырганына карабай, ал мамилесин өзгөрткөн эмес. Возьмите, пожалуйста, сами и обращайтесь с ним. Ну вы же врач, вы же Я не убираю вам. Ну мы знаем, что вы Мне убираете. значит, надо слушать Да то, что он я говорю. маленький же. Это же не взрослый человек, он же маленький. Знаете, сколько врачей уже перековыряли у него в глазу? Ну прекрасно, идите тогда к ним. Ну мы же к вам обратились. Ну с вот тогда проблемой. терпите, выйдите отсюда. Зачем так нервничать? Мы к вам специально обратились. Я очень рада, что вы ко мне обратились. Я прям горда до небес, что вы ко Вы мне же обратились. врач, кому Выйдите, вы пожалуйста. подойти? Пока вы не выйдете, я не буду делать. Нет, это просто так не останется. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ыдырыс Исаков: Тойбостун каралаган адам камалыш керек. Ал Кыргызстандын өндүрүшүнө шек келтирип жатат. Эч кандай далили, корутундусу жок туруп, Тойбос компаниясын жамандаган адам камалышы керек. Анткени ал Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Мындай каралуу өлкөнү жакырчылыкка түртүп, жалаң чочко этинен продукция чыгарган чет элдик компанияларга көз каранды болууга алып келиши мүмкүн. Ушундай пикирин белгилүү журналист Ыдырыс Исаков социалдык тармактар аркылуу билдирди. Анын айтымында ата мекендик адал продукциядан чочкунун ДНКсы чыкты деген тастыктоонун эч далили жок. Ал эми Тойбос компаниясы сыяктуу өндүрүш ишканалары төлөгөн миллиондогон салыктардын эсебинен жолдор оңдолуп, мектептер курулуп, айлык акы, пенсия төлөнүп жатат. Кана ошол чочконун эти, ким айтты? Корутундусу кана ошол эксперти. Ушинсе боло береби? Чара көрүлсө, ушундайларга чара көрүлүшү керек го дейм. Керек болсо камаганга чейин алып барыш керек. Себеби бул Кыргызстандын
малын өндүрүшүн жокко чыгарып жатат, Кыргызстанды банкрот кылууга, финансылык жактан жакырчылыкка түртүп жатат, дейт Ыдырыс Исаков. Эске салсак, жакында социалдык тармактарга Кыргызстандагы Тойбос компаниясынын өнүмүнөн чочкунун ДНКсы табылганы тууралуу маалымат тараган, бирок бул боюнча эч кандай ачык далилдер келтирилген эмес. Эмгек министрлиги балдарын таштап миграцияга кеткен ата-энелерди жазалоону сунуштады. Ведомство мындай ата-энелерге 12 000 сом айып салууну демилгеледи. Буга чейин 15 000 сом айып салуу сунушталган. Долбоор жактырылса, ата-энелер балдарын туугандарына, кошуналарына жана тааныштарына 30 күндөн ашык мөөнөткө камкордукка алууну жол жоболоштуруусуз камкорчулук жана көзөмөлчүлүк органдарына билдирбестен таштап кетсе, айып пул салынат. Таласта жасалма номер тагылган БМВ унасынын айдоочусу 20 000 сомго айыпка жыгылды. Талас ОИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдиргендей, Айтматов районунда жол тескөөчүлөр БМВ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусун токтотушкан. Ал унаасын жасалма мамлекеттик номер менен айдап жүргөн. Айдоочуга транспорт каражатында жасалма мамлекеттик каттоонун номердик белгисин пайдалануу менен 20 000 сом айып салынды. Унаа айып короо жайына токтотулду. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Баягы күнү интернет карап отурсам, бирөө чыгып Тойбос компаниясын абдан жамандап атат. Чочконун эти бар экен, арам экен, ал экен, бул экен дейт. Бир далили жок. Экспертизадан ДНКсы чыкты дейт. ДНК деген сөздү үйрөнүп алыптыр. Ал ошол кана ошол ДНК, кана ошол заключение, кана ошол корутунду. Бир кагазы жок, бир далили жок. Жөндөн эле ошол Тойбос андай экен, Тойбос мындай экен деп урдуруп атат. Тойбостон башка Кыргызстанга канча арам тамак келип атат. Кыргызстандын өзүнүн ата мекендик өндүрүшкө болуп ушинтип эми бутуна турган бир кубаттуу, эсептелүү, бир саналуу 5-6 компаниябыз болсо, ошону да уруп өлүп кетип атабыз да ушун буттан чалып. Канча адамды багып атат? Канча адам ошол төлөгөн салыктын эсебинен канча жолдор оңдолуп атат? Канча мектеп салынып атат? Канча адам айлыгы төлөнүп атат? Канча адам пенсиясы төлөнүп атат? Канча үй бүлө багылып атат? Жок, ошол арам экен дейт деп отурат. Болгон аргумент ошол. Башка эч нерсе жок. Кана ошол чочконун эти? Ким айтты аны? Кана заключениеси? Кана ошол эксперт? Эч нерсе ушинтсе боло береби дейм да. Ушундайларга чара көрүлсө, ушундайларга чара көрүлүш керек го дейм. Камаганга чейин апарыш керек болсо. Себеби анын зыяны ал жөн эле бирөөнү каралап койгондукка жатпайт ал. Бир адамдын аберине, бир адамдын намысына доо кетиргенге жатпайт ал. Ал Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна доо кетирип атат. Себеби Кыргызстандын улуттук өндүрүшүн жокко чыгарып атат. Кыргызстанды банкрот кылганга алып барып атат. Мындай алганда Кыргызстанды финансылык жактан жакырчылыкка түртүп атат. Кайра эле алып барып туруп ошол жанагы жалаң чочконун этинен колбаса чыгарган чет өлкөлүк өндүрүшкө